жигиттерди бүгүнкү майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Дайыма эле ак капактар башынан түшпөсүн. Жана ошондой эле сол капталында жүрөгүнүн тушунда ак жолу бар айымдар жандап жүрсүн. Деги эле ушул калпак тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Калпак бул кыргыздын улуттук баш кийими деп айта алам. Биринчиден эле анан биздин бийик тоолорду элестеткен сонун бир кыргыздын улуттук наркы. Рахмат. Мындан ары биздин көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болуш үчүн сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Мен кээде тынчта, кээде толкун деген мүнөз мага аябай туура келет. Менин мүнөзүм шайыр, жайдары жүргөнү менен бир учурда эле чагылган чартылдап күн күркүрөп, куюн чапкын болуп кетет. Анын аркасынан эле кайрадан күн ачыла берет радугасы менен. Ошол мүнөз мага таандык. Анан абдан жашыкмын, ак көңүл, кээде текебер, кээде кичпейил. Өзүңүз жаш болсоңуз дагы эстраданы тандабайбы, фольклор жагын тандап калгансыз. Буга эмне себеп болду эле? Же ата-энеңизденби, же өзүңүз ошону тандап алдыңызбы? Менин тайнем таланттуу адам болчу, тайнем колунда өскөм. Андан ырдын учкундары өткөн. Андан кийин өзүмдүн апам дагы чыгармачыл киши. Балдар билим борборун жетектейт. Ал жерде жалпы бийчилер, комузчулар, ырчылар жана башка чыгармачыл адамдар даярдалат. Анан албетте эң биринчи кезекте эле өзүнүн кызына татыктуу тарбия берген адам кичинекейимден колумдан жетелеп, ушул ктерге алып келип, концерттерге, конкурстарга катыштырып, ырлар жаттаткан ушул менин апам болгон. Апамдын тарбиясы менен өтүп болуш керек. Анан албетте өзүмдө дагы бир даник бардыр. Анан фольклорду тандаган себеби айылда өскөнүмдүн дагы бир далили болуш керек. Ашка кемпирдин колунда өсүп, кыргызча таамай сүйлөп, атам филолог, тилчи, өзүмдүн апам да кыргыз тилчи, адабиятчы, анан кыргыз тилине басым жасачубуз. Андан кийин эле мен сүйүнөм фольклор жатын тандаганыма. Себеп дегенде фольклордун өмүрү узун болот. Эстрада дагы бир музыкадагы жанр, бирок кайсыл бир ыр убагында чыгып хит болот, жалпы элге, журтка жетет, бирок кайрадан эле кийинки ыр чыкканда ал ырдын заманы кетет да. Ал эми фольклор ошол эле токтогул, ошол эле жеңи жок жараткан дастандар, салттуу ырлар ушул убакка чейин кайрадан ошол эле эстраданын өлкүлдөрү тарабынан ырдалып, кайрадан эле жанданып, ырдалып кете берет. Бирок эстрада жатын ырларды да ырдап көргөнсүз. Ооба. Ашык дөлөт баш жарбайт, керекти таштын ордугу жок дегендей эле ушул сөздү карманып, кайсыл жерге барсам, кайсыл ошол жердеги өкүлдөр кайсындай ырга муктаж болгон болсо, ошол ырларды ырдап кетиш үчүн мен бардык оор таштарды көтөрүп жүрөм. Азыркы чыгармачылыгыңызга мындай жардам берген адамдар барбы? Ооба, бар. Ал демөөрчү эмес. Алар жөн гана колдоочулар. Алар жакшы сөздөрүн айтып, алдыга дем берип, сүрөп турган адамдар. Негизи эле чыгармачыл адамга жакшы сөзүн арнаган, анан жанагы аргымакты сүрөсө алдыга озот дегендей эле сүрөп жакшы сөзүн аябаган адамдар мага ушунчалык дем берет, ал менин күйөрмандарым. Ошол кайсыл эле социалдык тармактын өкүлдөрү болбосун, бардык жактан жакшы комментарийлер жазышат. Ал тургай мен кээде жөн гана 1-2 куплет ырдап койгон ырымды ушунчалык жактырып, ал тургай өзүмө да кайра жагып калат да, элдердин сөзү аркылуучу. Ошол ырды жаздырыңызчы, ошол ырга клип тарттырыңызчы деп атып, менин салымыма өтө чоң салым кошот. Ал жана акыркы чыккан жүрөктү сүйүү боздойт деген ыр ага мисал болуп алат. Буга чейин 2017-жылдары бизге сиз маек бергенсиз. Бирок сиз айтып болчу. Ошол убакта чоң адамдар, чиновниктер кээде чыгармачылык жакка жардам беребизчи, үй алып берем деген ар кандай сунуштар түшөт деп айткансыз. Бирок учурда ошондойлор дагы деле болуп жатабы? Балким анда мени алдаса болот жаш башты деген ойлору менен айтып жүрүшкөндүр.
азыркы учурда андайлар жок. Анда мен байоо, ишенчек, турмуштун оруш кыйышына анча аралашып көрбөгөн бала кыял кезим болчу. Ал эми азыр болсо кайсыл бир деңгээлде ал менен өзүм өзгөрбөсө дагы ачуу таттууну, акты караны айырмалап билген айым болуп калгандыгыма байланыштуу андай ашыкча сөздөрдү айта алышпайт. Эгер кылам дешсе, унчукпай эле кылып коюшсун. Эми жеке жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз. Азыр учурда балаңызды өзүңүз тарбиялап алып жатасыз. Балам Алинур 6 жашта, аябай таланттуу, жарокер мырза, менин ишенген тоом, арка белим, эң биринчи сынчым, эң биринчи колдоочум. Ал азыр тайнесинин колунда тарбияланып жатат. Ал эми ошол өзүм жалгызмын. Балаңыз дагы чыгармачылык жакка жакынбы? Абдан, өтө эле десем болот. Менин эң биринчи эле жазылган ырымды балама жана апама жөнөтөм. Алар сындайт, талдайт, таразалайт, анализдейт. Анан кээде өзүм деле ыр жаздырганда бул ыр чута жакшы болбой калды окшойт деп баягы күмөн санайсың го. Ошол учурда дал эле ошондой жооп келет да алардан дагычы. Жакшы десе жакшы мактап жиберишет. Анан өзү эле мен балдарга арналган ырларды жиберип ушуну жаттай бер десем, жок, бул детский ырлар, не хочу дейт да. Өзү интернеттен карап отуруп Димаш Кудайбергенди аябай жакшы көрөт. Баалайт. Анын ырларын орус эстрадасындагы чоң диапазондуу ырларды өзү тандап, могулар жакты деп. Ал тургай англис тилиндеги ырларды, ал сөздөрдү которулушун, айтылышын, жазылышын билбесе дагы окшоштуруп жаттоо ошолордур дейт. Өзүңүз айтып жүрөсүз, мен өзүмдүн тагдырымды балам да кайталады депчи. Өзүмдүн ата сөзүм дагы балам дагы ата сөзү деп. Эми мүмкүн жашооңузда жакын арада мындай үй бүлөлүү болуп кайрадан жашоону баштайм деген пландарыңыз барбы? Жакшы адамдар. Жок эмес, бар. Ооба. Ал кандай мырза? Ал ак көңүл. Мындай элестетип айтып атам. Үй бүлө үчүн күйгөн, камкор, жоопкерчиликтүү, ар кайсы тараптан. Калп айтпаган чынчыл. Анан айымга аяр мамиле жасаган адам. Ошондо жүрөгүңүздүн ээси бар учурда? Бар. Жакшы. Эми азыркы учурда ырчылардын баардыгы эле мындай Instagram баракчасына көп эле көңүл буруп баштады. Ар кандай гифтерди ойнотуп дегендей. Бирок сиз негизи эле мындай жакка көп эле жакын эмес окшойсуз. Мындай катталуучулардын саны анчалык көп эмес дегеним. Негизи фольклор ырчылардын арасында тескерисинче меники кичине көбүрөөк болуш керек деп ойлойм. Салыштырмалуу. Мен социалдык тармакка өзүмдүн сүрөттөрүмдү сакташ үчүн, видеолорумду сакташ үчүн, анан элден кай бир учурда бата, кай бир учурда сын, кай бир учурда дем алыш үчүн жүктөйм. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк ырчылар айтат, Instagram баракчасы бизди багат деп. Анан сиз дагы ошолорду жанагындай ар кандай оюндарды уюштуруп, ошондой пландар барбы? Оюн уюштуруу планда жок. Ойлондум, бирок анан азыркы учурда, азыркы тапта элдин көкөйүнө тийген бир көрүнүш болуп атат. Деги эле ошо гифке кандай пикириңиз, оюңуз? Көз карашым жакшы эле, эгерде колунда болсо, элге кайсы бир деңгээлде жардамы тие турган нерсе болсо, чын ойнотулса, ошол акыйкат ойнотулса, албетте жакшы. Көп учурда Турцияга көп каттайсыз, көп барып келесиз. Билбейбиз, барсыз. Турция бүткөнсүз, түркчөнү жакшы билесиз, түркчө ырларды ырдайсыз. Азыр деле баратызбы Турцияга? Тактап коеюн, лицей эмес, Кыргыз-Түркманас университетин аяктагам. Тилмечмин. Акыркы 1 жыл бара элекмин.
ага себепкер барган жерлерим уже мындай барып койгом да, ар бир шаарларына барып койгом. Мен көбүнчө ошол башка өлкөлөрдөгү кыргыз мекендештерге концерт коюп барам көпчүлүк учурда. Анан акыркы учурларда ошол Түркияга мен как мындай менин ордума башка ырчыларды жөнөтүп калдым десем болот да. Дагы кимди сунуштайсың, кайсыл ырчы жакшы, кайсыл ырчынын рейтинги күчтүү, репертуары жакшы деп ошол. Ошол башка тилде ырдаган алардан уруксат сурап алып ырдайсызбы же? Жок, эч кандай уруксаты жок эле ырдайм. Мен анткени Түркиянын дагы салттуу ырларын, фольклордук ырларын ырдайм. Өзүңүздөр билгендей эле, мен 3 ай бою ошол жакта гастролдоп келгем. Ошол жактын оркестр, ар кайсы шаарынын оркестринин коштоосунда ошо элдик ырларды аткарып келгем. Ал элдик ырларды кайсыл эле өлкөдө болбосун уруксатсыз эле ырдай берсе болот. Ошондуктан поп музыкага мен анча жакын эмесмин. Азыркы кезде деги эле ырчылардын саны аябай көбөйдү десем болот. Эми фольклорго караганда эстрада аябай көп болуп кетти. Үнүн баары дагы, жогу дагы. Анан аларга сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Көз карашым түз эле. Ичкүйдүүлүк кылбаш керек. Эмне үчүн алар каалаган нерсесин кылганга укугу жок? Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Өзүнүн деңгээлине жараша, дараметине жараша ырдайт. Таланты жок деп көп айтабыз. Таланты жок болсо ал эмне кылсын? Көөдөн ырдагысы келип атса. Ошондуктан аракети менен ырдаган ырчыларды баалайм мен. Бүгүнкү күндө маданият тармагына эмне жетишпейт? Элек жетишпейт деп ойлойм. Эгерде күчтүү композиторлор, күчтүү акындар ошол ырчылар менен иштешип, жанагы продюсер деген ат жеке эле өз максатын көздөбөй, ошол ырчыны бардык жагын элештирип, ошол эле сырткы келбети, кийим кечеси, сахнада өзүн алып жүрүшү, ыр тандоодо, ыр жаздырууда бардыгына көңүл буруп, ээлеп тим эле баягы эч кандай кынтыксыз чыгарган болсо, ошондо гана сапаты жогорулайт деп ойлойм. Анан радио, телевидениелерге дагы кулак кагыш деп айтсам болот. Ошолор дагы жеке кызыкчылыгын ойлобостон өзүнүн мекемесин, ишканасынын даражасын ошол элек менен гана жогорулата алат десем болот. Ал мага да тиешелүү, мени да элеш керек, мени да түздөш керек. Ошон үчүн дайыма өзүмдүн чыгармачылыгымды элекке коем. Айтып өткөндөй эле социалдык тармактарга. Министр эмес, депутаттыкка эле сунуш түштү. Азыркы тапта 1-2 жума эле болду. Өзүмдүн мекениме, Балыкчы шаарына, шаардык кеңешке. Бирок мен баш тарттым. Эмне үчүн? Мен ал жерде өзүмдү көрө алган жокмун. Хотя 2 жогорку билимим бар, дипломум бар. Бирок ошондой болгон күндө дагы мен өзүмдүн бөдөнүмдү эле сое берейинчи деген жооп калтырдым. Демек мен министрликке билбейм. Айта албайм. Балким болуп калсаңыз, эмнелерди өзгөртмөксүз? Бизге эмне жетишпейт негизи эле? Биринчи эле инфраструктура десем болот. Бардык ошол маданий мекемелерди ремонттоо ишинен баштамакмын. Жакшы оборудование алмакмын, сахналардын жасалганышына көңүл бурмакмын. Андан кийин ошол мекеме ишканалардагы профессионал артисттерди алышын көздөмөкмүн. Жаңы эле өзүңүз айтып калдыңыз, ошо бөдөнүн сойсо дагы касапчы сойсун дегендей. Анткени азыркы учурда интернетте аябай талкуу болуп жатат да, Самара Каримова ырчы болуп, депутатка коюп атат дегендей. Анан бирок сиз айткандай ырчы болуп эле калганы жакшы деп атпайсызбы? Балким эми сиздин көз карашыңыз кандай болуп калат? Самара Каримовагачы депутаттыкка талапкерликке коюп атпайбы азыр? Бирөөнүн жеке жашоосуна кийлигише албайм.
Самараны мен эч качан жаман айткан эмесмин, мактоонун гана үстүндөмүн. Мен ал Самаранын чыгармачылыгын баалайм, өзүнүн адамдык касиетин баалайм, анткени мен аны жакындан тааныйм, жакшы курбубуз. Анын колунан баары келет. Ал эмне максатты көздөсө, ошого баары бир жетет. Демек, ал татыктуу. Анткени мурда дагы бир эки ишканада жетекчилик кызматка орношкондо мен көргөм видеолорун, өзүнүн ойлорун уккам. Бул жерде ремонттош керек, бул жерге мындай кылыш керек, муну алып келиш керек, тигини алып келиш керек. Демек, ал кылат. Ал элине кызмат кылам деген айым. Сынга ар дайым түз жооп бересиз, анткени сизге мисалы үчүн берген маектердин көптөрүн комментарийлери жакшы сөздөр, сизди колдошот, сизди күчтүү айым катары. Күчтүү болбоско арга жок. Мен күчтүү эмесмин, мен алсызмын, мен айыммын деп мен балким ичип кетсем деле болмок. Балким чыгармачылыкка мен акчам жок, дараметим жок, каяка жаздырам, эмне кылам деп кол шилтеп деле жатып алсам болмок. Ар ким өзүнө жооптуу, эрк керек буга. Мен эле эмес, кыргыз айымдын баарына ушул сапат тиешелүү, көтөрүмдүү, чыдамкай. Ал кинодо жана жогоруда жакшы комментарийлер айтылат деп кеттиңиз, бирок ушул кинодо негедир эмес, кетишке эле бышактап ыйлай берет деген комментарийлер аябай ар бир экинчи адамдан жаады. Социалдык тармактарга мен туура көз караштамын. Алар өзүнүн жашоосунда ыйлабайт бекен. Алар көрсөтүшпөйт. Бул кинодо чагылдырылган. Бирок айта кетчү нерсе, ал жердеги мен үнүмдү коштогон актриса башка болчу. Мен ал учурда ошо Түркияда болчумун. Үн коштоого келбей калгам. Балким өзүмдүн ошо табигый ыйлаганымды укса, балким башкача комментарийлер болмок. Мындан ары сунуш түстө тартыласыз, кино? Сөзсүз түрдө. Мен Түрк Эзги Оя Күмүш деген мугалимден актёрдук сабак алгам. Ошо Манас университетинде окуп жүргөн мезгилде 5 жыл бою. Ошонун четте калбаш керек. Мен тарыхый кинолорго тартылгым келет. Тарыхый айымдардын, күчтүү айымдардын ролун аткаргым келет. Анан ошондой эле ыйлаган роль мага жарашат деп ойлойм. Анткени мен жашоомдо өзүм жашыкмын. Мени жел сылап кетсе деле ыйлай берем. Көз жашым тегеренип эле турат да. Негизги кыялыңыз? Негизги кыялым, кыял деген нерсе кол жеткис да туурабы? Учкум келет. Тамаша. Мен айткан нерселердин баары материалдык байлыктар болушу мүмкүн. Ал менин азыр кыялдарым болсо, бир убакта максатка айланат. Жеткен учурда. Анан да бир аткарылчу эле кыялым бар. Ал дүйнө жүзүн лайнер менен айлануу суунун үстүндө. Сүйүктүү адамың менен. Анткени кайсыл өлкөгө барбайын, ал өлкөнүн коздугу мага көрүнбөйт, себеби жалгыз кыдырганым үчүн. Кайсы өлкөлөргө барып келдиңиз? Ошол убакка чейин. Бияктан Кытай, коңшу өлкөлөрдүн баарына эле баргам. Россиянын бир топ шаарларында болгом. Түркиянын бир 80% кыдыргам. Анан Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, ошолой. Мага калпычы адамдар жакпайт, сөзүнө турбаган адамдар жакпайт. Анан айрыкча мырзаларга, баягы эрксиз мырзалар бар го, жашоо мындай тигиндей, мындай болгон үчүн мынтип калдым деп наалыган эркектер жакпайт. Мырза деп атайып турганда эле мырза болуш керек. Чыгасыз. Ооба. Ставкаңыз канча? Ар кандай болот ал дагы сүйлөшкөнгө жараша. Кээде колунда бар эле адамдар битирленип, эсептешип, айрыкча эркек башы менен, айым киши менен
соодалашкандар бар. Кээде жомарттык кылып айымдар эле канча десең ошончо деп айтышат. Көпчүлүк учурда кадыр баркын салып чакыргандар көп болот. Барбай койсоң да болбойт. Көбүнчө улуттук кийимдерди көп кийесиз, көбүнчө сатып аласызбы же тиктиресизби заказ кылып? Тиктириш керек. Анткени башкалардан өзгөчө болуш керек, өзүңө чапчак, жарашыктуу болуш керек, өзүң каалагандай дизайнда болуш керек. Көпчүлүгүн тиктирем. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да, экөөбүз бир болбойбуз аттеңдүйүнө, жүрөктө арман болуп, жүрөктө арман болуп каласыз да. Жок, бул клиптин жарымы Москвадан тартылган. Иш сапар менен барып, 2 коёнду бир аткам. Андан кийинкиси клипмейкер Ош шаарынан болгон үчүн Ош шаарында тартылган клиптин сюжети. Менин көзөмөлүмсүз. Мен көп варианттарды айтып бергем, көп случайлерди айтып бергем. Кандай учурда экөө бир болбой калат деген окуяларданчы. Анан өзүң танда дегем. Анан айтып өткөндөй эле касапчы өзү сойсун деп тим койгом. Анан кайсыл бир мезгил өткөндөн кийин Бишкекке келип коюп берди. Коюп бергенде такыр башкача сюжет экен. Мага жакты. Кайталанма, бирок ошондой учурлар болот кээде. Демек, мен мондай кылып тарт, мондай сюжет кыл деген эмесмин. Мен бүткөндөн кийин гана көрдүм. Бүгүнкү учурда канча клип, канча көргөнүз бар? Жалпысынан? 6 клип бар. Ырлардын саны аябай эле көп. Чак эле жазылган, бирок эл бир да жолу элек, эч бир жерде бир да жолу ырдай элек ырларым дагы бар. Мен акыркы 4 жылда аябай эле бат-баттан ыр жаздырам. Бир жумада 5-6 ыр жаздырып коюшум да мүмкүн. Элесимде бири бар, эл жереткен мүдө бар, элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар. Элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар, элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар. Айдын көлгө барсамбы, аккуга кошун салсамбы, азабым тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Азабым тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Азабым тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Өзүңгө сууга барсамбы, өрдөккө кушуң салсамбы, өзүңө тагдыры буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Өзүңө тагдыры буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Өзүңө тагдыры буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Жакшы тилде мүдө бар, жаман тилде мүдө бар, ак калпагын булгалаган араңарда бири бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бири бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бири бар. Атын билбейм бири бар, атын айтпайм бири бар. Кичпейил, сулуу, ажарлуу айымдарыбызды коштоп, коргоп жүрө берсин. Ар бириңиздердин үйүңүздө күлкү жана ыр болсун, шаң болсун, баланын үнү жаңырып, бапырап, бактылуу боло бериңиздер.